Азыркы учурда бөйрөк оорулары менен жабыркаган адамдардын саны жыл санап өсүүдө. Биздин бөйрөктүн кызматы зыян заттарды жана токсиндерди организмден чыгаруу жана жок кылуу. Жана албетте өмүрдүн аягына чейин бөйрөгүбүз жакшы иштешин камсыздайбыз десек, жеп жаткан тамак ашка көңүл буруу керек. Жана бөйрөккө зыянын тийгизген азыктардан баш тартуу. Ошондуктан бүгүн бөйрөгүбүзгө терс таасирин берген жана бөйрөк үчүн эң зыян тамак аштарды чогулттук. Азыркы учурда сиздин бөйрөгүңүз оорубаса да, бул видеону көрүп, кандай азыктар бөйрөк үчүн зыян экенин билип алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, абдан пайдалуу жана абдан кызыктуу болот. Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздер менен Ден соолук каналы, ал эми микрофондо баякы эле Таалайбек. Достор, кимде ким каттала элек болсо, каналга катталып коңгуроону басып коюңуздар. Мындай учурда сиз биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз. Ал эми TikTok жана Instagram баракчаларыбызда кыска нуска ден соолук үчүн кеңештер чыгып турат. Анда эмесе видеону баштаардын алдында 1 кружка чай даярдап алыңыз. Эскерте кетели, биздин видеону 1 кружка чай менен көрсөңүз 2 эсе кызыктуу болот. Анда эмесе биз баштадык. Биринчи, натрийди көп өлчөмдө колдонуу. Натрий деген эмне, кайсы азыкта бар деп шашпаңыз, катары менен айтып беребиз. Натрийди узак убакыт бою жеп, көп өлчөмдө колдонуп келсек, убакыт өткөн сайын бөйрөктүн чоңоюусуна жана бөйрөктүн клеткаларынын көбөйүүсүнө алып келет. Андан сырткары бөйрөктүн фиброзасына алып келет. Бул бөйрөктүн катып калуусуна, өз функцияларын жоготууга жана аягында бөйрөктүн жетишсиздигине алып келет. Иштин бардыгы бул жакта. Биз натрийди көп өлчөмдө колдонгондо бөйрөктүн иштешин, жеп ичкен азыктарды фильтрлөөсүн абдан жакшы акырындатып салат. Мындан сырткары натрийди көп өлчөмдө колдонгон артериялык басымдын жогорулоосуна алып келет. Ал эми артериялык басым көтөрүлсө, өзү менен чогуу бир нече проблеманы ала келиши мүмкүн. Эң эле жайылганы инфаркт менен инсультту чакырган атеросклероз оорусун кошо ала келет. Ошон үчүн адистер айтып келет, бөйрөктүн жакшы иштешин камсыздагыңар келсе, натрийди колдонуунун өлчөмүн азайткыла деп. Ал эми натрий деген эмне десеңиз, бул баарыбызга белгилүү ашканабыздагы туз. Албетте тузду жашообуздан толук чийип сала албайбыз, анткени изилдөөчүлөр далилдеген. Ушул жерден барак ручкаңыз жаныңызда болсо жазып алыңыз. Изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча адам тузду күнүнө 2 граммдан 5 граммга чейин колдонуп туруусун айтышат. Мындан аз колдонсо организмге зыян, ошондой эле 5 граммдан ашыра колдонуу бул бөйрөгүбүз үчүн зыян. Ошон үчүн орточо эсеп бул 2 граммдан 5 граммга чейин эле колдонуу. Бул өлчөмдөн аз эмес жана көп эмес. Ал эми биздин күндө адамдардын 90% күнүнө 10-15 грамм туз колдонот. Тамакты катуу туздайбыз, ошондой эле даяр туз кошулган азыктарды сатып жейбиз жана фабрикалардан чыккан азыктарды дагы даяр тузу кошулган түрдө алабыз. Буларга эт консервалары, ветчина, колбасаны киргизсек болот. Бул азыктарда туз уже кошулган, ошондой эле тоңдурулган азыктарда туз көп болот. Консерваланган азыктарда көп болот. Ар кандай тамак аш жана салатка кошулган соустарда, кетчупта жана жасап жаткан тамактарды көбүнчө картошка же эт кууруп жатканда тузду көп кошобуз, даамдуу болсун деп. Мунун бардыгын чогултсак, туздун көлөмү өтө чоң дозага айланат. Ошон үчүн тузду аз колдонолу достор, албетте көп өлчөмдө болсо бөйрөк үчүн зыян. Кийинки бул таттуу суусундуктар. Көбүңүзгө белгилүү болгондой, газдалган таттуу суусундуктар салмак кошууну чакырышы мүмкүн. Ошондой эле диабетке алып келүү коркунучу чоң. Сезгенүүлөрдү чакырат, өнөкөт ооруларын козгойт жана организмдин карып кетүүсүн тездетет жана башкалар. Изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен 2 же андан ашык порция газдалган таттуу суусундук ичсе, бөйрөктүн иштеши жай болуп калган. 1 порция дегенибиз бул 1 стакан. Анткени ал жакта шекердин абдан чоң дозасы бар. Ал бөйрөктөн фильтрден өтүп жатканда анын иштешин абдан жайлатып, бөйрөккө болгон нагрузканы чоңойтот. Жана эскерте кетели, газдалган суусундукту көп ичүү бөйрөккө таштардын пайда болуусун дагы чакырат. Анткени газировкаларга көп учурда фосфор кислотасы кошулат. Ошон үчүн газдалган таттуу суусундуктар жеке эле бөйрөккө эмес, негизи эле бүткүл организмге бардык жагынан зыян. Газдалган суусундуктарды азыраак колдонуңуздар туугандар, ата-энелерге дагы эскертүү. Уул кыздарыңыздарды кичине кезинен баштап газдалган таттуу суусундуктар зыян экенин байма-бай айтып тургула, убакыт өткөн сайын аң сезимине газдалган суусундуктар зыян экен деген түшүнүк сиңип калат. Бул балдарыңыздын келечеги үчүн чоң мааниге ээ. Кийинки бул белокту көп өлчөмдө жемей. Белок деген эмне деп комментарийде көбүңүздөр сурап жаттыңыздар эле, азыр айтып беребиз. Ошондой эле биздин атайын белок темасына арналган видеобузду көрүп коюңуз, ссылка экрандын бурчунан чыкты. Демек белокту көп колдонуу зыян.
Белокту колдонуу зыян эмес, дал көп өлчөмдө колдонуу зыян. Чоң кишилерге күнүнө ар бир денесинин салмагына 1,3 граммдан белок колдонуу жетиштүү. Ал эми спорт менен активдүү машыккандарга ар бир денесинин салмагына 1,5–1,7 грамм белок жетиштүү болот. Демек ар бир дененин салмагына 1 граммдан аз белок колдонсок организмге зыян. Жана дененин ар бир массасына 2 граммдан ашырып жиберсек, белок колдонуу дагы зыян. Мисалы, кызыл этте белок көп, бул жакта дагы изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен өмүр бою кызыл этти көп колдонгондор бөйрөктүн өнөкөт ооруларына көп чалдыккан. Белоктун организмде көп болушу бөйрөккө нагрузка жаратат. Диетологдордун айтуусунда кызыл этти аз колдонуу жана негизи эле белоктун ар бир дененин массасына 2 граммдан ашырбоону айтышат. Жана албетте белоктор этте эле эмес, өсүмдүктөрдө, жер жемиштерде дагы болот. Өсүмдүктүүлөрдүн ичинен кайсынысында белок көп десеңиз, бул буурчактуу өсүмдүктөрдө көп өлчөмдө. Ошондой эле кашаларда жана жаңгактарда көп өлчөмдө. Жана буларды дагы чеги менен колдонуу керек. Кийинки бөйрөккө терс таасирин тийгизген азык бул пурин менен байытылган азыктар. Пурин менен байытылган азыктарга майлуу бульондор кирет. Көбүнчө пурин менен байытылган азыктарга эттен жана балыктан жасалган консервалар кирет. Бардык эле эттен жасалган консерваларды ачсаңар, ал жакта сорпо бар. Ал жактагы пурин организмге ажырап тарай баштаганда зара кислотасын бөлүп чыгат. Ал айманын ашып кеткендери бөйрөк менен чыгарылат. Эгер бул нагрузка менен бөйрөк иштетип жетишпей калса, зара кислоталары муундарга жана тарамыштарга тарап кетет. Жана ошол жакта туруп калат. Ошентип пуриндин көптүгүнүн айынан подагра жана бөйрөктө таштар пайда болот. Ачуу кошулмалар жөнүндө өзүнчө айта кетишибиз керек. Ачуу кошулмаларды балким көбүнчөбүз жакшы көрөбүз, жана арабызда ачуу жакпагандар дагы аз эмес. Ачууну негизи көп колдонуу зыян. Алар ашказан үчүн жана ичегилерге терс таасирин берет. Белгилей кетели, көп колдонсок. Ошондой эле бөйрөккө зыян. Ачууну көп колдоно берүү бөйрөктүн жийиркенүүсүнө алып келет жана бөйрөктүн функционалдуулугуна терс таасирин берет. Кийинки терс адаттар. Терс адаттарга биз чегүү жана арак ичүүнү киргиздик. Булар бөйрөктөр үчүн дагы зыян. Жана зыян экенин көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Бул жакта түшүндүрүү айтуунун деле кереги жок. Тамеки чегүү жана арак ичүү бул бөйрөгүңүздү түздөн түз талкалап жатканыңыз. Эми достор, сиз комментарийге жазып коюңуздар, жогоруда айтылгандардын кайсынысын колдонуп келаттыңар эле. Бул видеодон кийин жогоруда аталган азыктарды чеги менен колдонууга өтүңүз. Ал эми тамеки жана аракты такыр эле жашооңуздан чийип салыңыз. Видео жакса лайк менен колдоп коюңуз жана өз пикириңизди жана ойлоруңузду комментарийге калтырыңыз. Видеону аягына чейин көрүп койгоңуздарга чоң рахмат достор, жана эскертүү, видеону түрдүрүп көрбөңүздөрчү сураныч. Бул жакта канча адам түрдүрүп көрүп жатат көрүнүп турат. Ден соолугуңуз үчүн 10 минута чыдап, толук түшүнүп эле көрүп туруңуз. Чоң рахмат биз менен болгонуңуздарга. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.